Кийинки сөз Эсенаманов Замирбек Садвакович даярдансын. Түменбаева Рада Мураталиевна. Мен мынау инновациялық технология тиги буларды айтып атасыздар, бул абдан жакшы колдойбуз законопроектти. Анан ошого байланыштуу өзүңүздөр үчүн бир программа түзүп алсаңыздар, бүгүнкү күндө жалпы дүң продукциянын 16,5%-ын айыл чарбасы ээлейт. Жалпы доходдун 2% ээлейт. Ушул жөнүндө дагы ушу закон мына развитие сельского хозяйстводай бир программа түзүп, өзүңүздөр үчүн, биз үчүн бир информация берип койсоңуздар абдан жакшы болот эле. Себеби министерствонун кайсы министерство болбосун алакасы ишинин баары токтолуп эле ушул доходный участкага келип такалыш керек. Бүгүнкү күндүн требованиясы. Бул биринчи. Экинчи, ушуга байланыштуу кооперативный движенияны жакшылатпасаңыздар болбойт го. Себеби экспортко да продукциялар чыгыш керек да. Менден жакшы билесиздер. Бул экинчи маселем. Үчүнчү маселем переработкага мына жаңы технологиялар деп атасыздар. Бул абдан жакшы. Бүгүнкү күндө 9-11% гана айыл чарбасы переработка болот. Аны менден да жакшы билесиздер. Ушул жагына мына жаңы реформа болуп атат айыл чарбасы. Переработка жанагы даже названиясынан айыл чарбасы министерствонун атынан түшүп калыптыр. Переработка сельхозпродукция. Эгерде ушул жагын өндүрбөсөк, калган суу чарбасы дагы, айыл чарбасы дагы, башкасы дагы баягы бир буту жок, же бир колу жок деп болуп каласыздар да. Ушу переработкада бир программа түзүп, көңүл буруп, анан жанагы мен айткан биринчи сөзгө мамлекетке жардам берсеңиздер деген тилек каалоо айткым келет. Рахмат эмес. Рахмат Садвакович, сиздин берген сунуштарыңыздын баарын колдонобуз. Азыркы учурда ушундай иштер болуп атат. Рахмат.